Assalamu alaikum. Айман Нуру Кадырбеков. Түркияда Эртугрулдун мазарына баратканда бир жазууну көрдүм эле. Кайда барарыңды билген келсе, кайдан келгениңди унутпа деген жазууну. Айтайын деген эмне үчүн улуу мамлекеттер улуу, кадырлуу дөөлөттөр үчүн кадырлуу, анткени алар өздөрүнүн тарих инсандарын баглашат, сыйлашат, кадырлап кастарлашат. Мисалы, Россиялык Долгорукийди, Иван Гроздыйды, америкалык Томас Пейн, Томас Джефферсон, Жорж Вашингтондорду, германиялык Бисмаркты, ошол эле туркиялык Эртугралдарды алар тургай биз да билебиз. Идеологиясы ушунчалык күчтүү. Бирок Кыргызстанда өзүбүздү өзүбүз тааныбай атабыз. Өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлоо идеологиясы аябай басаңдап кетти, өчүп баратат. Жаштарыбыз ПТС ким десең билет. Роналдо кайсыл оюнда кайсыл голду киргизген, аны дагы билишет. Мессинин өмүр баянын абдан жакшы билишет. Жеңелерибиз болсо жана Кемальдын өмүр баянын аябай жакшы билишет. Бирок өзүбүздүн тарых инсандарды унутуп баратабыз. Ооба, Жусуп Абдырахмановдун орду башка, Исхак Разаковдун орду башка, бирок биздин апалар да чыкканда. Сакин Бегматов эжекебиз, Коңдучалов эжекебиз, Роза Отунбаева. Эмнеге мен муну айтып атам? Анткени бүгүн эгемендүү Кыргызстандын укук базасынын түзүлүшүнө чоң салым кошкон легендардуу юрист эжекебиздин 75 жылдыгы экен. Капысынан көрүп калдым. Өмүрүмдө көргөн эмесмин ал кишини, жолуккан да эмесмин. Чолпон Баекова деген эжекебиздин 75ке чыгып атыптыр. Ал да парламентарий болгон. Ошону бир айтып белгилеп койгум келди. Биз өзүбүздү тааныйлы, тарих инсандарыбызды унутпасак экен. Бул бир. Экинчиден, кечээ мына Чаткалда окуя чындап эле бардыгыбызга чоң сигнал, коңгуроо. Мектептен шыбы түшүп кетип атат. Жакшы эч ким